келинчекке келип эле айттым, бүгүндөн баштап базардан эчтеке албайбыз. Алсак мөмө жемиш алабыз, алма, алмурут, мейиз, жаңгак, өзүбүздүн баткен өрүгү алабыз. Конфет, шоколад, жанагындай суусундук, мага десе жушес эмеге чейин бүт баарын албайбыз. Фанта, кола, шоколаддардын баарын албайбыз. Бир гана табигый оокат менен алектенели, анткени бүгүнкү күндө тар заман эмес, бар заманда бүгүнкү күндө бардык адамга, айылда жашагандарга мүмкүнчүлүгү бар. Бул койдун этин жеп, жүнү кыркыла элек козуну багалаң деп коет го, ушу май айында жеп, кымыз менен. Токтогул Сатылганов, кыргыз эли акыны, туберкулезден айыккан. Бая басмачылар менен күрөшүп, баягы кеңеш өкмөтү ушундай жазат. Каныбек бар го, алда Кашкарда жат туберкулез болуп калганда, алда ушу козунун эти менен, кымыз менен алда айыгат. Балбай Баатыр дагы зынданда жат туберкулез болуп калат да. Алда жүнү кыркыла элек козунун эти кымыз менен айыгат да. Буну мен эмес, буну улуу кишилер далилдеп кеткен да. Буну кыргыздын тарых китептеринен окусаңар. Анан мен буну жашоомо алып келдим. Ошо Төлөгөн Касымбековдун, Түгөлбай Сыдыкбековдун, берки Касмал Жантөшевдун жазгандарын алып келип, тажрыйбамды жашоомдо колдоноюн деп, жалаң койдун этин, уйдун этин азыраак жеп, жылкы менен койдун этине өттүк. Аллага шүгүр 2-3 жылдан бери грипти тоготпойт балдарымчы. Базардан дарыны да унуттук, ооруганды да унуттук да. Ушуну элиме каалар элем да, мындай таза табигыйга өткүлөчү секет кетейин. Биз аз элебиз. И так делечи. Азыр эмне көп, ооругандар көп да. Индия, Инстаграмда ачсаң эле Индияга, Турцияга дейт. Жалко байкуштаргачы.